арыктаганда баары эле ойлойт, тамак жебей койсом болду, мен арыктайм деп. Мен арыкташым керек, мага мону санап бериңиз, кандай. Ар бир адамдын, айтып кетейин, организми ар кандай. Аягында айтышат да, ушундай жесе болот беле, ушинтип жеп арыктаса болот беле. Албетте болот. Ошон үчүн мен бармын да деп. Туура майга жасадың, туура эттен жасадың. Кайрылгыла, мен дайым ачыкмын да, ошо элге пайда кылгангачы. Главное денсаулык подкастына кош келиңиздер. Менин атым Гүлназ Эркин. Мен авиценна клиниканы жетектейм. Бүгүн мен абдан толкунданып жатам, анткени бүгүн абдан маанилүү жана кызыктуу теманы талкуулайбыз. Ушул маселе мага да тиешелүү. Мен Америкага 15 жашымда барып, 15 килограмм салмак кошком. Ошондо абдан чоң стресс болгон мен өзүмө, психология жагымна. Ошондон кийин менин салмагым өйдө көтөрүлүп, кайра ылдый түшөт. Мен дайыма эле ошо арыктайм деп өзүмө сөз берем. Негизи эле семиздик, арыктоо ошол дүйнө үчүн эң чоң, эң негизги маселеси болуп калды. 50% өлүмдөрдүн бул жашоо стилине байланыштуу оорулар. Алар диабет 2-тип, жүрөк тамырларынын оорулары, жана рак оорулары, жана көп жана башка оорулар. Ошол теманы бүгүн талкуулайлык, кандай диеталар болот экени, алар жакшыбы, жаманбы, арыктоонун туура жолдору. Ошол бүгүн биздин мейманыбыз менен, Ая нутрициолог менен ушул теманы талкуулайбыз. Жакында эле мен Аянын арыктоо боюнча марафонуна кирип, көп нерсени үйрөндүм. Ошондуктан ушул подкастты тартканга чечтик. Мен аябай кубанычтамын дагы эле ушул силердин студияга келип, силер менен аябай керектүү темаларды ачып, толугу менен элдерге маалымат бергенге даярмын. Анда эмесе баштайлы. Эң негизги аял заттын эмес, эркектердин дагы темасы бул салмак. Керек эмес салмак. Ошону баштап айтып сүйлөшөлү. Балким 70% адамга жардам беребиз. Эң жакшы. Ошо демек баштайлык. Арыктоону кантип башташ керек? Кандай максат коюш керек? Эми биринчиден негизинен мен нутрициолог катары айткым келет. Арыктаганда баары эле ойлойт, тамак жебей койсом болду, мен арыктайм деп. Жок, биринчиден эң негизги катачылык бул адамдын тамактанбайм деген биринчи да алып салган. Анда биздин организмибиз аябай шок болуп, стресс болуп, кайра керек эмес массаны кайра өзүнө кабыл алат, анан бир ооруларга алып келет. Ошон үчүн мен дайым айтам, катаңар тамакты ичкиле, тамак жегиле, бирок аны туура жол менен, туура даярдап, керектүү тамактарды алып жесеңер, ошондо гана бир результат чыгат деп. Негизи эле айтып атпайбы, калория боюнча калорияларды эсептеп, ошо мага канча калория ылайыктуу, ошо менен жеш керек деп. Ал дагы туура. Мисалы үчүн бул системаны мен сунуштайм. Бир 90дон өйдө килограмм болсо, келсе мага мисалы үчүн салмагым 90, ошондо мен айтам, ар бир жегениңди санайбыз, ар бир тамактын канча өлчөм болгонун килокалория коюп туруп, ушундай жейсиң деп. Бирок азыр аябай интернет пространствода мода болуп калды. Өзү мисалы үчүн андай деле бир эми 60, 65, 70 болот. Бирок баары бир өзүнүн боюна карата мен мындай эсептейм да. Адам мисалы үчүн 65 бою болсо, килограммы нормасында 55-60ка чейин болуш керек да. Анан азыр болуп калбады. Мен келип элем, мен арыкташым керек, мага мону санап бериңиз, кандай. Мунун баары мен оюмча ар бир суроого, ар бир өзүң койгон запросуңа туура жол табыш керек. Өзүң эч качан өзүң менен өзүң көрүп алып, бул мындай жеткен, ырчылар, атактуу кишилер өзүнүн инстаграмына чыгарат да, мен ушундай жеп атам, 10 күн кефирде отурдум, 5 күн гречка жедим. Анын баарына бирдей эч качан болбойт. Ар бир адамдын, айтып кетейин, организми, ички эмеси ар кандай. Ал мисалы үчүн бир диета сизге
келсе мага келбейт. Башка адамга дагы таасир мындай терс таасирин көрүшү болот да ошондо байкасакчы. Анан кийин эми менин оюмча бул сөз диета деген туура эмес. Көбү кабыл алганда психология жактан мен барсам обязательно мага диета жазып берет, мен кантип ушу болбойм, муну жебе дейт, аны жебе дейт, мен анте албайм. Эми нутрициологдордун менин миссиям бул адамга баягы стрессиз, запретсиз болбойт деген сөздү алып салыш керек. Баары болот, бирок составы даярдаган тамагыңдын, жеп аткан тамагыңдын ички бүт түзүлүшү туура болсо, ал сага керек эмес массаны да алып келбейт, керек эмес ооруларды да алып келбейт, эч кандай зыяны болбойт да. Анан көбү ойлойт диета дегенде бул баягы сууга бышкан эле эт менен сууга бышырып коюп чөп. Аны дагы мен айтып кетерим, жок, бул дагы туура эмес чечим. Өзүм уже андан өткөм, көп кайрылган адамдар өтүп, мындай аягымда айтышат да, ушундай жесе болот беле, ушинтип жеп арыктаса болот беле, ден соолукту чындаса болот беле. Мен айтам, албетте болот, ошон үчүн мен бармын да деп. Ушундай келген айымдарга мен дайым аябай стимул берем да. Ошол эле мен айтат, мен кофе ичкенде титирейм, ичпей калсам, мен ушул булочка жебесем титиреп калам, ушул таттуу бир шоколадты. Аны дагы баягы менин методум боюнча сразу алып салбайбыз. Альтернатива деп коет, алмаштыруу, мисалы үчүн ошол булочканы эле ал ага мисалы үчүн келгенде, эмнеге мен айтам, көп айымдардын эмеси массасы өлчөмү тура берет, эч кайда жылбайт, айтат, мен уже канча отурам диетада кетпейт. Аны деген ичинен изилдеш керек. Эмне үчүн турат? Көп учурда өлчөм ушул масса тура берет, баягы витаминдердин жетишпегенинен, аялдын бир кандайдыр бир гормон жагынан сынган ички эме жактарычы, клеточный. Ошонун баарын изилдеп, анан ударный ошол жака урса, анан баягы тамактануу деле оңой болуп калат. Ал айтат да, мен ушу гормонумду оңдоп туруп эле, анан могу сиз айткандай эле туура булочкаларды, нанды деле туура жасап жеп атам, рахмат сизге деп. Ошон үчүн айтам да, ар дайым ичинен проблеманы издеш керек. Эмне үчүн турат? Көбү мага келет, мен чуркап атам, велосипед теп атам, чабакты деле бассейнге барып, бүт активдүү түрдө жашоом өнүгүп келатат, бирок весим турат. Анын дагы бир жагынан карашым бул стресс. Баягы көп айымдар түшүнбөйт, туура тамактанат, мен айткандай деле көп мындай мага келгенде айтам, көргөзгүлөчү, эмне менен силер күнүмдүк питаться этесиңер деп. Көргөзөт, мындай караганда туура эле кээ бир жагынан баягы оңдоп койсоң болот, бирок турат вес. Анан мен айтам, анализ, лабораторияга жиберем, анализ бергиле, ферритин деген бар, азыр анемия деп коет, жашынган скрытый анемия деп айтса болот да. Врачтар, дарыгерлер билет. Аны мен да нутрициолог катары изучать эткем. Ошон үчүн дайым айтам, текшерилгиле, бардык жагынан изилдеп, билип, анан кийин өзүңөргө туура диетаны тандап алыш керек депчи. Демек, мен түшүнгөн боюнча ар бир адам өзгөчө. Ошондуктан арыктайм деп бирөөнүн мисалын көрүп эле ошонун арыктаган жолдорун туура эмес болот. Анткени терс мисалы натыйжасы дагы болушу мүмкүн ошого. Эң негизгиси өзүн түшүнүп, мисалы нутрициолог же башка специалисттерге келип, диетологторго анан изилдеп көрүш керек, эмне үчүн мен арыктабай атам деп. Мүмкүн башка оорулар бар, щитовидкасы бар же башка нерсе дагы, сахары чоң, ошону изилдеп биринчи билиш керек деп. Ооба, эң биринчи негизгиси өзүңөр менен өзүңдү билип, мен ошо өзүм билип алдым, интернеттен көрүп алдым, газетадан окуп алдым деп эч качан андайга ал кайра таасир аябай жаман алып келиши мүмкүн. Тескерисинен силерге зыян болуп. Ошон үчүн дайыма айтам, кайрылгыла. Азыр аябай көп нутрициологдор да көп, врачтар да көп. Ар бир врач, диетолог өзүн ушундай билет да, кандай методдор бар. Ошон үчүн
ушинтип өзүңөргө бир Сиз абдан кызыктуу нерсени айтып кеттиңиз. Тамактарды алмаштырыш керек депчи. Зыян тамакты мынтип алмаштырып жакшы тамактарга. Ошону мен абдан жакшы көрөм ошол таттуу азыктарды, ошол эле булочкаларды же пирожныйларды, ошолорду кантип биз алмаштырсак болот, кантип ошондон калоо тилектерин таттууга, ошо тартканын койсо болот. Эми көп эле мага кайрылган айымдар мынтип айтат: ой, сиз жазып берем да мен протоколго жазып берем, бул болбойт, жок эле дегенде кандида деп коет. Биз биринчи арыктоонун башталышында мен айтам, ичегини тазалашыбыз керек. Детокс деп коет. Ичегини тазалап, организмди даярдап, баягы керектүү элементтерди сиңирип алышканга ошо туура тамактардан биринчи ошол мусорлу тазалаш керек. Баягы канча жылдан бери жеп келаткан тамактардын чогула берет да бизге эми. Анан ошол баары бир таасир этет да. Ошон үчүн мен айтам, тазаланыш керек. Тазаланганда биринчи эмнеден? Баягы эле кофе, баягы эле сахар, кант, баягы эле фастфуд. Эми баары азыр ушундай, мен жетишпей атам жолдо. Мындай да эртең менен тура калып, эртең мененки тамагың кандай болду десе, бир круассан менен кофе ичип алдым дейт. Анын баары бир 20 мүнөткө жетет. 20 мүнөттөн кийин баягы кетет так эме өзүңдүн ошол моментте тойгузуп алдың, энергия ойлоп калдың, ойгоно калдым, азыр барып иштейм. Жок, жумушка келип отурат. Анан баягы башталат. Что-то таттуу жегим келди, дагы бир чай менен бир батончик жей коеюн деп, жана сникерс, бат эметчү. Анын баары менин оюмча ушунун баары керек эмес салмакты кайра алып келет. Баягы убагында туура жеп алсаң, эртең мененки тамагың, мен биринчиден айтам, эң биринчи энергия, анан ток жүргөнгө, курсагың ачпаш үчүн эртең мененки тамагың туура табагың, сенин табагың туура позициялардан болсо, тамакта жегиң келбейт, түшкө чейин эч кандай убагында да бир жерден көп эле эми азыр каждый экинчи адамды карасаң сумкасында ачсаң конфет ушундай алып жүрүшөт да, жана кофе 3 в 1 эмеси менен сууга куя коюп эле иче калып ошону. Анын баары бир эле салмакка эмес, ден соолугуңарга да зыян болот да. Гормональный жагынан да бузулат. Эми айта кетерим, эң айтпадыңызбы, кантип алмаштырыш керек. Ооба, мен билем, оңой эмес. Мен өзүм 8 жыл мурун ушуга келгенде изилдеп, баягы мен аябай сүттү жакшы көрчүмүн. Айран дегенде жөн эле чуркап, бир күндө 4-5 литр ичип койчумун. Эми сразу эмес, бир күндүн ичинде. Анан баягы сахарга андай деле эмем жок болчу, бирок мындай изилдеп келгенде билдим да, ушул өзүбүздүн ар бир адамдын керек эмес эмени ичип жей берсек, ошол таасир этет экен да. Туура эмес тамактануу ошол жагынан адамга бир кандайдыр бир зыяндарды алып келет. Эмне үчүн кефирде көп лактобактерий деп коет го, ошолор бар деп. Эми аны айтканда, мурунку кефирлерде бар. 100% мен силерге айтам, апаларыбызды, тайне тайата, чоң аталарыбызда бар. Тоодо азыр балким бардыр, Нарын Таласта бардыр ошондой сүттөр. Биякта жок. Анын баары кайсы айран 12 күн турат. Кайсы айран, сүт, кайсы быштак 2 жума турат. Анын баарына кошулат да. Биз айткандай ГМО, канцероген, ушундай бир азыктарды кошот, ал баягы. Ал азыктар бүт баягы биз ала турган немелерди өлтүрөт. Анан бизге зыянды гана алып келет. Эч кандай пайдасы эмес, керек эмес эмелерди, калорийлерди алабыз. Ошон үчүн мен айтышым мындай деп айтам да, баягы жеңил эмес, оңой жолдор жок. Бирок өзүңөн даярмын, мага керек десеңер болот. Мына мисалы үчүн мен абдан. Сиз абдан сонун эмени айтып кеттиңиз, энергия боюнча. Мен ойлойм, ошол эң негизги ресурс, ошол дүйнөдүн, ушул күндөрдүн бул энергия депчи. Анткени бүт баарыбызда ошол 24 саатыбыз бар, бирок кээ жерлерде көбүрөөк энергия бар. Ошол энергия үчүн көбүрөөк нерсени жасалса болот. Көп максаттарга, коюлган максаттарга жетсе болот депчи. А кээ жерлер мына ошо сиз айткандай эле жумушка келип кайра чарчап, уктагысы келип, иштеши келбейт да. Ошондуктан
ошондуктан ошо тез глюкоза да сахарларды Углевод. каалайт да. Ооба. Ошондуктан вот сиз айттыңыз эртең менен жакшы тамактаныш керек. Ошо кандай жакшы тамактаныш керек? Сиз айттыңыз жакшы эң негизги состав болуш керек. Состав эми негизги мындай да, туура майлар болуш керек. Туура майлар десе ичагарын чучук май, койдун майы эмес. Көп айтат мага, мен айтып келгенде, ушул майды жеймби деп. Жок, бул список бар, чоң список. Кайсы жерлери бул муздак отжимде кылган майлар. Ошону айтсак болот. Анан орехи, жер жаңгак, түрлөрү бар. Азыр каалаган деген түрлөрүн алсаң болот. Ошонун баары күнүмдүк тамактанууда болуш керек. Эми баягы көп айтат авокадо деп, ал кымбат да. Аны мен деле мынтип айтсам болот. Возможностьң бар болсо, алып же. Жок болсо ага тытынба. Ал деле бизде качан авокадо өсчү? Биздин жерде жок авокадо. Туура, ал чет өлкөдөн келинип алып келинген. Баягы эми алып бир айда бир алып койсоң болот өзүңө. Эми андай жок. Мен келген адамдарга айтам да, ой, арзан эле өзүбүздүн эле тамактардан туура витаминдерди алса болот. Баягы элдердин айткандай кызыл балык, авокадо, мындай жейм, биздин чөптөр арзан эле, укроп, петрушка, чеснок, анын баары бар. Бул клетчатка деп коебуз, анын баары арзан. Бизде айсберг, анан рукола деп, анын баары место болуш керек. Эси кааласаң, возможностьң бар болсо алып же. Бирок мен дайым айтам, алып сал муну ойлогондор. Көп айтат го, туура тамактануу кымбат да. Анын баарын каяктан алабыз? Жок. Мисалы үчүн мен айткан, ошол эле мага келгенде көп ачып берем да. Ушундай беле, ушул тооктун этин мынтип жесе болот беле. Көбүн ойлошот, баягы тооктун этин сууга бышырып туруп эле, гречканы бышырып алып, анан 1-2 жумуртка менен ошол туура тамактануу, ошол диета деп. Жок. Эң негизгиси ошол туура майларды, белокту азыктансак биз, ошондо гана мозг, экинчи биздин мээбиз, бул ичагарын сигнал берет. Ток жүрөсүң, эч кандай таттуу. Анан айтып атпайсызбы, таттууга аябай тартынам деп. Бул биринчи звоночек дегендей, биринчи сизге берип атат белги. Организмиңизге жашылча жемиш жетишпейт. Биздин ичагарын, желудочно-кишечный тракт деп коет, ушул керектүү норманы алса, ар бир жегенде, эртең менен, түштө, кечинде ушул жашылча жемиш, фрукты, ушунун баарын алсак, овощи деп да айтса болот. Ошонун баарын клетчатка деп коет, бир айтканда, анын баарын толугу менен жесеңиз бир нормада, эч кандай таттууга тартпайт. Чын эле текшерип көрүш керек. Марафондо айтып атам го. Көп эле айтат, ой койчу, кантип эле ушул укроп, чеснок, петрушканы жеп, анан кызылча, баклажан тигин баарын жегенде кантип эле таттууга. Анан 1-2 күндөн эле айтат, мен даже унутуп калыпмын. Баягы жок, баягы ортодо чай менен конфет жей коёр, булочка. Анан эми булочканы деле опять мен айтканым, менин рецепторум бар көп деген. Туура составы менен баягы кант кошпой, сүт кошпой, баягы канцерогендер кошулган сүт кошпой, ун кошпой, башкача глютени жок кылып жасаса болот. Анан көп айтат, эми эмне менин переносимостьум жакшы эле, эмне үчүн мен глютенден жок болот. Бул дагы глютенди мен мынтип айтпайм, бул вред вообще жашооңордон алып салга деп да айтпайм. Болушу керек. Бирок ошол моментте детокс болуп аткан кезде бир кандай ички органдарыбызга жардам берип, мындай бошотуш керек да, ушул керек эмес тамактардан. Жеңилдетип өзүбүздү. Анан акырындан сүт продуктыларын дагы, глютенди дагы аз-аздан кошсо болот. Бирок чоң көп азыктардан именно клетчатка болсо, ошондо тигилер покрываться этип калат, көп жерлеринчи. Зыян жактары жабылып калат. Анткени биз керектүү туура майлар менен, клетчатка менен, белок менен баарын өзүбүзгө толуктап алабыз. Сиз ошо кеңеш бериңизчи, үй бүлөдө мен балдарым мисалы ошо жашылча жемиштерди көп жей бербейт. Анан жолдошум мисалы айтат, уйдун чөп чарым эмне жейсиң депчи. Ошолорду кантип өзгөртсөк болот? Эми бул методдор биз аял зат деген мындай болуш керек да, мындай.
мындай айтып коем да, мен бүт жерде аялзат жумшак, ийилген, өзүнүн ички бир секреттери менен үй бүлөсүн коргоп колдош керек. Ал кантип? Мисалы үчүн айтып атасыз, күйөөңүз дагы, балдарыңыз дагы дешет деп. Анын баарын мындай болот, жашылча жемишти катса болот. Ошол эле балдарыңар, мен 100% айтам, жакшы көрүшөт. Блинчики, панкейки, ушундай азыр пицца. Ошол пиццаны деле оозуңар ачылат, пиццаны ушул ашкабак, көптөгөн овощлерден жасаса болот. Менин рецепттерим бар, кайрылсаңар мен ар дайым силерге ачыкмын, көргөзүп берем. Анын баарын катыш керек. Анан мындай болбойт, баягы келип эле коюп жеш керек. Эч качан насильственно мындай кыйнабаш керек. Баягы мен үйрөткөнүм, мен бир 4-5 жыл мурун мончум. Алардын тамагын берип коем, балдарым, кыздарым. Өзүмө колуп тойгон чарага жашылча, эме чөп чар, анан балдарым айткан: "Мама, сен эмне текесиңби?" Кыргызча айтайын, овечка. Ошентип айткан. Эмне болду десем, ушунча чөптү кантип жейсиң? Жей берем, ушул керектүү. Көргөзүш керек да. Баардык киши мындай карап, мен деле көрөйүнчү, ушундай интерес кылышыңар керек да. Анан кээ бир көп айтат, балдарым эт жебейт деп. Анткени силер билесиңер, белок бул биздин бүт строение да, түзүлүш. Аны дагы мен көп, белоктун түрлөрү бар, фасоль, нут, маш дегендерге. Анын баарын силер аралаштырып, азыр методдор көп, блендер, технологиясы көп. Мурун баягы кантип ойлочу, этти кантип баягы мясорубкадан өткөрөм, кантип муну. Азыр бүт баары колдо. Негизгиси эле өзүң каалашың керек, алып жасашың керек. Ошол эми көп айтат да, мен иштейм, бошобойм, анан жалкоочулук бул. Анан баардык маселелерди бир дисциплина менен гана чече алабыз. Дисциплина деген бул эмне деп сурайсыз, Бул баардык баштаган, жаңы бир баштаачу ишиңерде өзүңөргө койгон максатыңарга жетем дегенде пункт менен жазып аласыңар. Мен мынча да турам, мынча да кылам, муну ичем, муну жейм, муну алып салам. Анан ошол кезде көп айтат: "Жок, 1-2 күн, 3-чү күнү мен уже жок, мен баягы эле тез-тезден барып пельмень бышыра калып бере калам. Кайда ошол эме кетип калат" дейт да. Ошон үчүн мен айтам, кайрылгыла нутрициологко. Именно менин ишим ошол. Көп айтат мынтип келип: "Ой, мен ушу дисциплинамды эмнеден мындай түздөп алдым?" Акча төлөйт да эми. Кандай эми ал мындай эле билгиле, мен деле бул менин ишим. Ар бир дарыгер, мисалы үчүн, пациентине определенный бир акча алат. Ошондой эле мен. Анан эң негизги айтам, хотя бы ошол сага түрткү болот. Төлөдүм да, кой, төлөдүм, барыш керек, кой, жасаш керек, алыш керек деген. Баягы спортзалга деле барганда көп ушундай го, абонемент алдым, бирок бүгүн чото баргым келбей атат. Ар бир иште дисциплина бир түрткү болуш керек. Анан көп мындай адамдар да бар, төлөп коет, ай каяктасың, качан баштайт, ушинтип жүрөт. Анан баягы бир катуу бир эмеге чалынат да, биягым ооруп калды, тинтип ооруп калды, мынтип калдым, чуркап келет. Кайсыны ич дедиң эле, кайсы тамакты ичпей дедиң эле, кайсыны ичиш керек деп, анан деп баштайм да мен. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн ичинен даяр болуш керек. Ушуга болобу? Мен айтып кетерим, көп подкасттарда келип эле айтам, силердин ушул ден соолук подкастында, өзүң даяр болушуң керек. Сени эч ким кыйнап бир жолго кое албайт. Сага керек, мага эмес. Сен мага келсең, мен көргөзүп берип, туура жаныңда болуп, жарты жолуңа чейин жаныңа барып көргөзүп бере алам. Калганын бүт өзүңдүн колуңда. Жашооңду оңдойм десең, арыктап, дайым мен психологдор айтканда арыктабайм. Стройнить буду, сулууланам деп айтып, дайым айтам да. Анткени арыкта дегенде бул сөздүн күчү бар экен. Бүт жагынан арыктайсың. Ден соолугуң, финанс, кошелек, акча жагынан, досторуң, мындай энергия жагынан. Ошон үчүн туура ар бир сөздүн дагы айтканда, мен ар бир клиентке туура жеткизгенге мындай эметем да, ал чочубасын деп. Болбойт экен дейм, айтып, болот. Бирок башкача түрү болот. Баары болот. Кантты дагы табабыз түрүн. Кайсы дейт менге. Мисалы үчүн айтам, балдан баштап көрчү.
Анан Ооба. башка жемиштерден баштайбыз. Ушинтип анан аягында результат болгондо айтат: мен сахарды албай калгам уже" деп. Баягы сиз айткандай эле деп анан жетиптир бул адамга дейм да. Ооба, мен ойлойм мотивация эң негизгиси. Ошо чечим ичинде чечим кабыл алсам, мындаймын мен сулууланам деп сиз айткандай ден соолуктуу болом, ден соолукта болом депчи, ошондо ошого келесиң депчи. Бирок көбүнчө мен ойлойм да, туура тамактануу, кээ бирлер ойлойт, кымбат деп. Анан мен мисалы ойлойм, ошонун эмеси адат эмеси Жасап даярдаганы аябай оор деп. оор деп ошо. Жок, аны дагы Ошонун сырын айтып берейинчи. Ошо мен подкасттан, марафондон ошону үйрөндүм да. Эмне сыры? Эми анын баары баягы өз башыман өттү да. Анан мен көп кыйналган адамдарга жардам бергим келип, ошон үчүн ушул окууга өтүп, нутрициологду дипломированный болуп, элге пайда кылайын деп, анан баягы лайфхак деп коет, методдорду издеп баштадым. Кантип, анткени көбү айткандай баягы ойлойт, убактым жетпейт, кантип даярдайм. Бул учурда ар бир айымды эмне куткарат? Заготовки деп коет. Алдына карай даярдап коюп, муздаткычка салып коюп, ошонун баары да бир күн жумасына бир күн, бир 2-3 саат кухняда жүрөсүң. Дайым айтам. Убактың бөлүш керек. Бирок анан кийин 1-2 жумамда келип эле мындай да ала калып, жылытап салып, баарын эмете калып, ошонусун баары. Баардык жашылча жемиштерди, этти түрлөрүн баарын даярдап алып, мисалы үчүн мен бир жумага крем суп деп коет, баягы бүт жашылчаларды, овощлерди тушут этип, мындай өтө куурбай, анан баарын блендер менен эметип, пакеттерге, контейнерлерге бүт даярда. Мисалы үчүн мен келгенде билем, түшкү азыр тигини чыгара коюп, ыста калып, муну сала калып, бүт керектүү бизге организмге тамактардын баарын чогулуп, анын баары бир жолу даярдап коюп, салып койсоң, оңой. Келдиң жумуштан, баягы отуруп алып, азыр камыр жууш керек, этти кесиш керек, муну деген. Мисалы үчүн көп мага келген айымдар мынтет: туура тамактануу биз оюбузча кымбат, анан кечке дечик. Андай эмес турбайбы? Тескерисинен жеңил, анан кухняда даярдаганың сага мындай өзүнчө эле бир рахат болуп калат да. Билеп жүрүп, ырдап, ишиңди кыла бересиң, чыгарып туруп мынтип азыр подкасттарды угуп коюп. Подкасттарды коюп, сериалыңды көрүп коюп, бир керектүү маалыматтарды угуп даярдай бересиң. Анткени бүт даяр, чыгардың, баарына койдуң, ысыттың, жылыттың. Анан мен эми айткандай эле баягы куурулма тамактан алыс болуш керек. Азыр баарынын колунда бар, шүгүр, духовка деген, парга, дымдап ушундай. Анын баары уже даяр да, бышырып алып, муздатып кой. Баарын тез-тезден чогултуп, анан көп айтат: "Мен ушинтип жеп, үй бүлөмө дагы андагы өтүшүңөр керек. Үй бүлөңөргө көргөзгүлө. Ушундай мен жеп атам, ушундай эме акырыны менен келет, сабырдуулук менен күйөөңөр дагы гана жеп көрөйүнчү" деп акырындан. Анан көп айтат: "Жөн эле сууга бышкан даамы жок да". Жок, менин рецепттеримде ушундай эмелер бар. Специи көп деген пряностилерди кошуп, туура даярдасаң, ошол эле курдагың, мисалы үчүн мен даярдаган курдак, баягы керек эмес алып келген, зыян алып келген бизге курдактан айырмасы деле болбойт, бирок сен билесиң, туура майга жасадың, туура эттен жасадың, туура замачивать этип, жана картошканы көбүнө крахмал болбойт. Мен ошондой эмелерим бар да, кайсы продуктыларды кандай алдына карай даярдап, керек эмес эмелерин алып салып, анан өзүңө пайдалуу кылып даярдаганга ушундай лайфхактарым бар. Ошон үчүн дайым айтам, кайрылгыла, мен дайым ачыкмын да, ошо элге пайда кылгангачы. Эң жакшы. Дагы вот ошо эмени айтып кетейин, тамак жөнүндө сүйлөшүп аткан боюнча, кандай диеталар бар? Вот кето диета деп азыр абдан популярдуу. Ошол ушул диеталар бар. Аны биз аныктоо, бул мындай да, биринчи келгенде мен айтам, кето диета бул май акцент беребиз да, көбүрөөк майлуу тамакка. Бирок майлуу десе биздикилер баягы эле эменин койдун майынан ушинтип ойлойт. Жок. Салмагымды түшүрөм, ошо кето диета ошого подход да. Бирок эң негизгиси эч кандай өтүмдө, организминде, ичинде эч кандай дарттар жокпу аныктап туруп. Анткени ушул
кето диета, башка среднеземноморская деп көп түрлөрү бар. Анын баары жөн эле баарына болбойт мындай. Ал деген ылайык келбейт. Ошон үчүн мен келгенде сурайм, алдына карай анализ берели лабораторияга, өтүңөрдү УЗИ, таш жокпу, кум жокпу, анын баары. Анткени көптөгөн компоненттер ошол протоколдо башка жагына зыян бериши мүмкүн да. Ошон үчүн дайыма айтам, эч качан өзүңөр билип, өзүңөргө диета кылбагыла. Анын баары терс алып келет. Баягы арыктайсың, өзүң салмагыңды эметесиң, бирок башка жагың мындай эметип калат да, аксап калат башка жагыңа. Анан анын дагы бир жагы бар, бир айга арыктайсың, анан кайра 2 эсе кошосуң. Баягы нервный срыв болуп, баягы клеткалары алынбайт да, керектүү майлуу микро макроэлементтер. Анан адам баягы иттей нерв болуп, кайра эле кайра керек эмес эмени жегенде 2 эсе вес кошот, анан салмак кошот, анан кийин дагы ден соолугуна зыян болуу, көп ооруларга чалынат да. Эмне ойлойсуң, жана интервальный голодание деп коет, канча 16 саат жебей тамак, 8 саат жеп, же полностью голодание деп коет, ошол боюнча. Аны дагы мындай деп эметем. Ал дагы болот, бирок аны дагы аныкташ керек. Көп адамдын, азыр 70% адамдын, дарыгерлер мен нутрициолог кичине билеткен барын деп айтсын, айта кетейин. Желчь деп коет, баягы өтүбүздөгү суюктук. Ошол уровенин текшериш керек. Токтоп калган моменттери болсо, эч качан бир 4-5 сааттык даже болбойт. Аны аныкташ керек. Аны ойлойт, орозо кармап жүрөм депчи, орозо. Ал өтү желчный пузырь бардык жагына аябай катуу күч келе берет. Анан бир дарт ооруга алып келет. Ошон үчүн туура билип, аныктап алып, кандай экен уровени, токтогон эмелери жокпу желчтин. Ошону гана изилдеп туруп, анан болот. Бирок ошондо дагы менин оюмча, мындай кээ бирөө айтат, кратко, мындай кыска, бирок аз-аздан жей деп. Ал дагы баарына туура келе бербейт. Или мисалы үчүн бир күнүнө 2 маал эле жейт, эртең менен кечинде. Ал дагы туура эмес. Менин оюмча эң туура бул 3 маал, эч кандай ортосунда деп чуркап баратып жей калган эч кандай перекустар жок. 3 маал, бирок толугу менен баягы табагыңда бүт керектүү ошол протокол менен түзүлгөн тамактарың болсо туура. Эч кандай мас салмагың да кошулбайт, эч кандай стрессте болбойсуң, ден соолугуңа да пайдалуу болот. Анан көп айтат, ошол тамак менен эле бүт дефициттерди алып алабызбы деп. Келгенде, мисалы үчүн мен аныктаганда көп аялдын ферритини низкий болот. Ферритин деп коет, анализ бергенде кандын скрытый анемия деп коет. Ошол эң чоң маани берет. Анан мен баштайм. Ал үчүн субпродукт, ички жана көп этке чуркашат. Каным аз экен, эт жейм деп. Жок, аны дагы мынтип эсептесек болот. Мурунку эттер ата бабаста жешкен, алар пайдалуу. Азыркы эт кандай? Бүт уйларды, атты, койду баарын эле антибиотик менен саят, чоңойтот, семиртет, тоокторду. Анын баары керектүү эмес, бизге бир зыянды алып бөлүп чыгарат. Ошон үчүн дайым мен сунуш кылам да, тоодон туугандарыңар бар болсо сойдуруп келип издегиле, тоо үстүндө анан койдун этин көбүрөөк жегиле дейм. Анан кийин ички боор, ошолордо керектүү канды көтөрүү, биздин эмени, анемияны көтөргөн пайдалуу заттар бар деп. Анан көп айтат, жытынан жей албайм депчи, кантип жейм деп. Сердечки мен айтам да, тооктун жүрөктөрүн аябай пайдалуу. Ошол 700-800 сомду стейкке бергиче, баягы кууруп жейм деп. Эч кандай пайдасы болбойт. 200 сомго ошол жүрөктү ал, боор туура таза болгон боорду ал, котлет кыл, эзип бүт, чөптөр менен аралаштырсаң жыты да кетет дейм. Анын опять методдору бар. Кантип даярдап, кантип кайсы паприкабы, кайсы чөбүн кургатылган чөптү кошуп, кандай даамдуу кылып бышырган. Бул целый поэма, история деп айтсам болот да. Анын баарын мага индивидуально келгенде мен ачып берип, анан мынтип отурушуп, ушундай болот беле деп айтышат. Анан ушунун баарын биз баягы витамин С жетпейт дейт, бул жетпейт, каныбыз аз дейт. Анын баарын мен айтам, бүт
бир гана тамак менен ала албайбыз. Туура ал дагы бар. Ошон үчүн врачтар, нутрициологдор дайым жардамчы катары витаминдерди жазып берет. Анан көп ойлойт, койчой ушу витаминдерди кантип эле ичебиз, ичпейбиз, кереги жок, анын баары. Эмне үчүн антип андай дагы реакция болбош керек? Сен эми суточный күнүмдүк нормаңда ошончо грамм витамин С ала албайсың бир продуктты. Мисалы үчүн апельсинден. Андан 2-3 килограмм жешиң керек ошол менен. Ошон үчүн биз дайым айтабыз, жардамчы нутрицептиктерди алыш керек. Ошол нутрицептиктер арыктоого дагы бир мындай эмес таасири бар да. Көбүнүкү ошол дефицит деп коет. Витаминдер жок болсо, ошондон дагы айымдар арыктай албай, кыйналып, сулуулана албай калат. Марафондо мен үйрөндүм, мындай такой лайфхак, ошо сырлар бар экен. Убактың жок болуп же салат жей албай калсаң, ошо жашылча жемеш, мындай порошоктор бар экен, клетчатка деп да. Же белоктор бар экен, ошолор да бар экен. Ал дагы азыр өнүгүп келатпайбызбы? Канчанчы заман болуп калды. Мурун баягы отуруп алып эле апаларыбыз жерде эле даярдап. Мунусун баарын айтканым, мен дайым ошондой сунуштайм да. Көбүнүн эле отговорки деп коет, көбү. Ой, мен шылтоо. Мен убактым жок аны замачивать этип туура тазалап, кесип коюп жаныма алып алганга деп. Мен кээде айтам да, жашылча жемешиң жаныңа алып ал. Кафеге бардыңбы, тамак заказ бердиң, жейсиң, бирок өзүңдүкүн кошуп, ошондо бир болот. Көп айтат, убактым жок. Андай болсо, азыр өнүктүү заман. Аларга дагы туура, бирок андагы составын изилдеп, кайсы чыныгы эле ушундай чөптөр бар, кургатылган, ошонун баарын тандап көрүп, аны дагы биздин аркылуу нутрициологдор мен изилдейм да, кайсыл порошоктор ушул суперфуд деп коет, жетишпеген адамдарга жанына алып алып, ошону менен хотя бы тамактанганга. Бар да, эми өнүккөн көп аялдарга ошентип мен сунуштайм. Макул жетишпейм, даярдабайм десең, мен муну ич. Жаныңа алып жүр, ич ушуну депчи. Ошону менен хотя бы мен өзүң дагы билесиң, мен белокту ичтим, клетчатканы ичтим, майларды, мисалы үчүн, туура. Эмелерчи жана порошок дарылар бар го, арыктайм деп ошолорду ичип жүрүшөт да, билбейм. Фирмалар бар го, толтура. Мен мындай айтам да. Дүйнөдө мындай дары ойлонуп таба элек. Бир оорудан, арыктоодон мындай бир ичип алдым. Эртеси ойгонгондо баягы Золушкадай болупчу, мынтип бир мах менен жок. Андай дары эч качан жок. Любой результатка силер бир гана өзүңдүн тырмышып, бир желанияң менен аябай подход жасасаң, ошондо гана керектүү эмени аласың депчи. Ошо максатка жетесиң. Ошондо гана максат болот. Анан баягы эми көп эле азыр чуркап атат, азыр рекламалар көп. Биздин дарыны иче кал, 2 айдан кийин укмуш болосуң. Анын эми мындай айтам да, андайга илинбегиле. Бул маркетинг биринчиден. Билбейсиң, кайсы эмне, эми Кудайдан корккон адамдар эми зыяндуу чөптү салып ийбестир. Бирок баары бир составын билбейсиң да, ал канчасыга кандай пайда алып келет, кайсыл жагыңа зыян алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн дайым айтам, чуркабагыла, албагыла, ишенбегиле. Баары бир дарылар даже керек болсо, мындай өткөн текшерүүдөн өтүп, билинип уже уруксаты болот деген гана эмелерди өзүңөргө кабыл алсаңар болот. Мындай кайрылгандарга мен көп деле ишене бербейм. Ошо дары жөнүндө сүйлөп кеттик. Ошо Оземпик деген дары абдан азыр популярдуу. Ошону ичип алсаң, арыктап баштайсың депчи. Оземпик эми бул бизге интернет катары Западтагы жылдыздардан келген. Баягы киного тартууларда мен аябай арыктап бат эле кыска эмеде убакытта арыкташым керек дегенде ошолорду ичирип, анан баягы инстаграмына чыгарып, мен ушу дарыны ичтим, анан арыктап калдым. Эми аны дагы менин оюмча профессионал дарыгерлер билет. Бул дарыны текшерилгенде адамда бир сахарный диабет или второй первой степени, биринчи, экинчи степень деп коет. Ошолорго гана алар именно бул дарынын себеби мындай, иши эмне планы. Баягы кан эмебизде сахар эме кандай десем, сжигание деп айтат. Өзүнүн миссиясы бар да, ушул сахарный диабет оорусуна атайын арналган
дары. А бизде азыр кандай тиги ырчы монтип арыктаптыр, анан өзүнүн инстаграмына чыгарып коюптур, мен ичтим, мен да ичейин. Болбойт, бул болбойт. Бул деген ар бир дарынын өзүнүн максаты бар дейт да. Ошон үчүн сахарный диабетиң барбы? Пожалуйста, врач дарыгерге кайрылып, ушул дарыны ичсең болот. Анан жөн эле угуп алып, көрүп алып, өзүң менен өзүңдү билип алып ичкен, анын терс жагынан көрөсүң 1-2 айдан кийин кандай терс башка органдарга, кайра салмак алууга, передозировка деп коет. Анын дозасын да аны аптекадан аларда, мисалы үчүн жөн эле берилбейт. А бизде азыр кээ бир жерлерде бар экен. Мындай номерге чал, алсаң болот деген. Мисалы үчүн ал туура эмес, ал дагы ответственность да. Аны деген жөн эле адамга берген болбойт. Ошон үчүн менин көз карашым бул дарыга бир гана керектүү ошол дартың бар болсо, ошондо гана ичишиң керек. Башка жолдорун издеш керек, салмакты. Башка жол мисалы бариатрия деп коет. Эми ашказанды эме кесип, кичиреткен же ошол да башка эмелер бар экен, шарикти киргизип коет экен, ошол шариктагы үйлөнүп, анан барьер туруп. Барьер болуп калат да. Азыр кээрлер айтат го, кыргыздарда ашказаным чөөлүп кетти, көп тамак жейм ошондуктан, ошолорду жөндөтөт. Эми анын мындай караганда негизинен азыр актуалдуу мода болуп да калды. Көбү деле мындай карасаң, бул процедура, бул операция кириши менин оюмча аябай риск эмеде турган адамга гана жазылат. Мисалы үчүн 170-тен 200-кө чейин килограмм салмагы өтө оор, уже баспай турбай калган адамдарга гана сунуштаса болот. Бирок бизде азыр ушундай болуп калды, 100гө жеткендерге эле мындай мода сыяктуу кылып алды да. Финансы жагынан акчаң бар болсо, ушу барып ойлойт да адам, ушул ашказанымды кыскартып койсом, кичирейтип койсом, мен болду эртең. Жок, бул биякта калган иш. Ал ашказаныңды кестиресиң дедиң, мисалы үчүн, кайра эле ички эмеңди оңдобосоң, баягы психология жагынан кайра пересмотреть деп коет. Эме алмашуу болбосо, ал ашказаның кайра эле чөйүлөт. Ошого эле келет. Анан негизи мен ойлойм, ушу хирургия, пластика жагына деле көп эме бере бербейм. Бардык адамдын денесине мындай бычак тийген кезде кантип наркоз да, наркоз. Анын наркоздун бир чоң зыяны бар, жашоону кыскартат. Наркоз, эми врачтар билет, ар бир алган наркозуң бир канча бир айлыкпы, ушундай эми ученыйлар изилдеп табышкан, кыскартат жашооңду. Анан эми азыр модно болуп калбады. Ой, мен уктап эле анан биягымды жасатып алам, тиягымды. Липосакция мисалы. Липосакция аны эми майды, эми анын майды чыгартуу. Эми анын баары менин оюмча болот, бул мында жок кылса деп мен против болбойм. Болот, бирок аябай керектүү. Болот го адамдар турбай калды төшөктөн. Аябай мындай башка жолдор менен өзгөртсө боло турган адамдарга эмне кереги бар ошол жака чуркап? Өзүңдү өзүң кыйнап, наркоз алып, анан кайра эле анын айтып атпаймынбы? Ар бир иштин ал бир адамга туура келди. Пост операционный эме туура денең кабыл алып, жакшы болуп кетти. Кээ бирөөнө кайра таасир этет да, туура эмес. Башка жагы эме дарт болот, башка жагынан Ошон үчүн менин оюмча, балким операция кылган адамдар азыр врачтар мени карасаң, биздин айтып аткан деп айтат, кечиресиздер. Менин оюмча, бул операция бир гана аябай керек болуп аткан адамга, айтып атпайм, 170, 200 биягы ашказаны чоңоюп кетип, башка органдарына зыян болуп атса да, мындай батпайчы, ошондо гана. А мисалы үчүн 90 килограмм эркектер деле бар. Ошентип азыр модно болуп калыптыр. Мен арыкташым керек, мен биягымды кыскартыш керек, бияктын майын сордуруп алышым керек деп аялдар да барат. Эми анын баарын колуңда бар да. Физика жагынан денеңди, тамактануу жагынан, жашооңду өзгөртүү жагынан, башка ушул эмеге чуркабай эле, биринчи ушул 3 жол менен эметип көрөлгү мындай сунуштайм да. Эмнеге сразу операцияга чуркайбыз? Эмнеге сразу? Ошон үчүн менин оюмча, бул уже безысходность болгондо. Кыргызча
тууралап коебуз. ооба, бирок мен ойлойм ошо психологиялык жагынан да ошол мен арыкташым керек, мен сулуу болушум керек, ошо инстаграм өзү эле ошо пропаганда кылып атпайбы, сулуулукту же ошо ырчылар мен сулуу болуп кеттим деп. Мен ойлойм ошо сиз туура эле айтасыз, иштебесең ошо тытынбасаң же ошого кетпейсиң тытын деп айтам да. Десе бир аял это как деп мындай орусча эметкен. Мен айтам, баардык баштаганда өзүңдүн гана монткениң менен жетесиң. Эч ким сага алмабыш озма түш деген жок. Отура берсең, ошо ойдон отуруп, чоңоюп, кеңейип, оорулар пайда болуп отура бересиң. Өзүңдү гана колуңа алып, мен болом, мен жетем ушул максатка десең гана, анан кыйынчылык болот. Ал үчүн биз барбыз. Мисалы үчүн ошо тытынайлык деп, ошо физикалык активдүүлүгү канча таасир этет ошо арыктаганга? Баары комплексте. Болбойт тамактанын таштап коюп, бир эле физика болсом. Биринчиден баардык машыгуулар энергияны денеңен бир керектүү эмелер чыгат да, тер менен чыгат. Анын баарын кантип толукташ керек? Кайра эле тамактанууга келип атат, туурабы? Ошон үчүн мен дайым айтам, машыгуунун алдында экөө комплекс иштейт. Бирөө бири менен болбойт. Машыгуу болуш керек. Өзүңө айтып атпайм, дисциплина мындай бир жазып өзүңө мындай түзүп алышың керек. Машыгам, муну ичем, муну жейм, мынчада уктайм. Мунун баары кереги жок деп баягы керек эмес эмелерди алып салыш керек, жашообузга зыян берген. Ошондо гана комплексно баары иштейт. Кээ бирөө отуруп алып, мен спорт залга баратам, анан көргөзчү кандай десем. Бая барат экен, жайма-жай эмени күгүзүп коюп бир 2-20 мүнөт мынтип басат экен. Анан басып бир аз отуруп мындай кылып коюп, мен ушуну аны дагы дайым айтам, туура тренерге кайрылып, ушундай ал дагы тренерлердин өзүнүн иши бар да, ар бир адамга өзүнүн кала эмеси менен анализ кылып туруп, ошого ылайык. Баарына, мисалы үчүн, сизге, мага, баарыбызга бир эле плавание туура келбейт. Мисалы үчүн, мага балким плавание келбейт, мага машыгуунун велосипед менен тебүү. Анан көп айтат, мен акча жагынан кыйналам, спорт залга бара албайм. Мына мисалы үчүн интернет бар. Азыр көп машыгуулар коюп алып, үйдөн кыла берсең болот. Анан эң негизги оңой бул басуу. Мен дайым айтам, жөө баскыла. Ушул машыгуу биринчиден салмагыңарга, экинчиден ден соолугуңарга. Бүт клеточный уровеньде баардык мээңерге дагы аябай пайда алып келет. Жөн эле басуу. Бир күндө 1-2 саат токтобой бассаң жөө. Ошол эле кандай сага аябай чоң ден соолугуңа, салмагыңа таасир этет. Уктоо боюнча сиз айтып кеттиңиз. Эмне үчүн укташ керек ошол? Арыктайм десе түшүнбөйт да ошол. Уктоо эми бул мындай гормональный жагынан аялдар көбү дагы мага келгенде айтат, салмагым токтоп турат. Анан биз изилдеп эметип, анан кандай десем, бир күндө 4 саат уктайм дейт. Бая кечинде жатып алып, бир 2 саат уюлдук телефонумду карап, анан кийин мындай айтканда, эрте менен кечки 9-дан бая фаза деп коет, мелатонин активдүү бөлүнүп баштайт бизде. Ошол фазаны мындай кой берип албаш керек да. 11-ден эрте менен түнкү 3-кө чейин эң глубокая фаза сна деп коет. Ошол кезде гормондор, жашаруунун ички органдар эс алат, бүт баары мындай кошумча да. Ошол кезде туура уктасаң, эрте менен 4-тө баягы көбү намазга турат, ошол кезде оңой менен туруп, организмиң, денең иштегенге, энергияга активдүү болот. Бизде кандай? 2-ге чейин жүрө беришет, баягы тойлорду алып эле коюн, мындай деле үйдө. Анан 2-де айтып атпаймынбы? 11-ден 3-кө чейин эң керектүү уктоо бизге. Ошол кезде чын эле айтайын, мен деле бузам ал эрежени. Анан ал бузулганда мен сразу билинет да мага. Шайым жок, келбетимен бул мындай айтсам, өзүмөн өткөргөндө ошон үчүн элдерге айтам, бул туура уктоонун себеби аябай чоң таасир этет.
бүт баарына. Салмагыңызга дагы, ден соолугуңузга дагы, энергияңызга да бүт бар. Анткени өзүмөн өткөргөм, текшерип көрүп кандай депчи. Ушул эрежелерди сактоо керек. Ооба, түн ичинде ошол соматотропный гормон роста деп коет, ошол көбүрөөк чыгарылат. Бизде вообще негизи мурун сиз менен уктоо боюнча подкаст тартканбыз. Ошону көрсөңүздөр болот. Ошол жакта кеңири айтып бергенбиз уктоо боюнча. Көбүрөөк маалымат бар. Ошон үчүн эң эле оңой. Негизи эле психологиялык ошо настрой болуш керек деп ойлойм да. Кээ бир адамдар мен арык болсом деле, мен арык эмесмин, дагы арыктайм деп, анан ошо анорексия, булимия деп коет, ошолорго алып келет депчи. Ал дагы эң туура. Бул менин оюмча бул уже ички оору. Психология жагынан мындай өзүн кабыл албайт деген адам да. Мен күзгүнү карап мындай келгенде мага айтат да, мен арыктагым келет, мен мынтип келбетин карап туруп, эмнеге? Мындай караганда сиз эң сонун эле боюңузга ылайык массаңыз десем, жок, мен жакпай атам, менин бул колум биягы мындай. Анда айтам мен, бул кезде силер диетага отурбай, спортко машыгуу аябай беришиңер керек. Анткени ал мындай келбети туура эле, бирок өзүнө баягы денесинин жакпаган эмелери бар. Ошондо анан жок, мен ушундай ичпейм, жебейм. Мында психологко жиберем. Дайыма айтам, барып, сиз могу ички дүйнөңүздү, өзүңүз ой жүгүртүүңүздү алмаштырышыңыз керек. Баары эле жакшы. Анткени бул диеталар бир эмеге алып келет, кайра арыктап, аябай анан терс зыяндарга. Мен ойлойм, арыктаганы бул максат эмес, эң негизи максат бул ден соолук болгону. Кээ бир мен ойлойм, көрөм да, ошо арык болгону, бирок териси мындай былбырап, ошол бирап ушундай турат да. Ошондуктан спортко машыгыш керек, ошо чогуу болуш керек. Ошон үчүн баары бири-бирин айтып атпайм, толукташ керек. Баардык жагынан бир мындай турам десең, бир эмеде бүт жагынан жардам беришиң керек өзүңдүн организмиңе. Дисциплинаны кантип ошол эметиш керек? Дисциплина эми бул ички өзүңдүн стержиниң деп коет го. Буга эми эң кыйын ушул. Адамды дисциплинага турушуң керек деген, мага келгенде тура албайм деп көп айтат. Анда мен мындай баштайм да подход. Бул адамды психология жагынан атака. Антип сен баарын кыла аласың. Сен ушул аябай метод действует. Мен канча адамга эметтим. Же коркуч керек, же мотивация кылыш керек. Мотивация, коркуп, бирок кээ бир адамга башкача. Кээ бир адам мындай да, мен сизди көрүп эле, карап эле ушундай эметейинчи. Анда мен айтам, макул, ушул методду да мени көрүп, ушундай тырмыш мага депчи, мен жаныма чогуу жанында болуп ушундай деп, ал көптөгөн методдорду мен сунуштайм да. Бирок баары бир бул айткандай психосоматика деп коет. Өзүңдү өзүң мындай, эми баарыбыз адамбыз да. Мен деле айтам, болот көп кыйынчылыктарда болгондо баягы стресс болуп кетип, кээде жебейгим келет. Бирок кайра эле айтышым туура болуп, анан кээ бир жерде мынтип тайып кетсең, туурага бат эле келе каласың. Таптакыр туурага келе албай, ушинтип эле узартып эле жүрүп, эртең дей берсең, аягы эмне болот? Аягы жаман оору, аягы ден соолугуң жок болот, аягы жок болосуң. Кандай болбосо ушундай да. Чындыгы ушундай. Ошон үчүн азыр эми көп интернетте да көп подкасттар бар, көп китептер бар, көп роликтер бар, адамды мындай эметкенчи, түрткөн. Ошон үчүн ар бирөө өзүнүн колунда. Эң жакшы, демек ошо туура максат коелук, арыктабай, бирок сулууланып, ден соолукта болгону, ошо максат коелук. Ошондо биз ойлойбуз, көп жашайбыз, көп бактылуу жашайбыз, анан ден соолукта жашайбыз депчи. Анан мен ойлойм, эң негизгиси жакшы специалист, туура специалистке кайрылгыла, өзүнчө өзүңдү билип деген бар го. Өзүңдү билип, ошо интернетти билип же окуп, ошол менен абдан зыян болот экен, терс натыйжаларга алып келиши мүмкүн экен. Ошолорго ишенбей эле башка бирөөлөрдүн жолун жолдобогула. Ошол эң негизги, мен ойлойм, силерге мүмкүн кызыктуу болду, ошону жазып койгула, комментарийиңиздерди жазгыла, дагы кайсы темаларды
толук ачалы. толук ачайлык, талкуулайлык, ошону айтып бериңиздер. Эми кандай десем, алга баарыңар ушул подкастты угуп, бир 10% болсо дагы пайдалуу бирдемени алып өзүңөргө бүгүнтөдөн эртеңкиге калтырбай бүгүн баштагыла. Эң негизгиси өзүңөргө ишенгиле. Алга Кыргызстан. Баарыбыз ден соолукта өмүрүбүз узун болсун. Чоң рахмат Аянын Instagram баракчасына каттангыла, анан көп нерсени үйрөнөлүк, анан ошо ден соолукту чыңдайлык.